Сооротуучу Кудай. 21-июль. Ишемби күндөрдүн биринде биздин кичинекей балдарыбыз эрте туруп, эртең мененки тамакты жасап коелу деп чечишиптир. Ал эми жубайым экөөбүз оор жумадан кийин жок дегенде таңкы 8ге чейин уктайлы дедик. Уктап жаткан жерибизден тарс этип эле бир нерсе түшкөнүн уктук. Ашканага барып, сынган табакты чогултканга аракет кылып жаткан 5 жашар балам Жунусту көрдүм. Ал төгүп алган кулпунай кыямын кантип тазалаарын билбей жаткан экен. Балдар бизге жардам бергилери келип, бизден көз карандысыз болгулары келишет. Жердеги жашоодо балдар чоңоюшат. Ата энеден көз карандысыз болчу маал келет. Бирок Кудай менен болгон мамиленин жетилгендиги карама каршы багытта болот. Биз Кудайды таанып билген сайын, руханий өскөн сайын Кудайга көз каранды экенибизди түшүнөбүз. Ыйса шакирттерине жана бардык ишенгендерге кантип сыйынууну үйрөткөн жана ар бир күндө күнүмдүк наныбызды сурап сыйынууну үйрөттү. Бул аркылуу биз Кудайдан көз каранды экенибизди түшүнөбүз.